Балдар, аралыктан окутуудагы бүгүн 11-класстар үчүн геометрия сабагы. Силер менен параграф 16 көп грандыктар жөнүндө түшүнүп, силер менен математика мугалими Дамир эже. Бүгүнкү сабакта көп грандыктар жөнүндө түшүнүк аласыңар. Томпок жана томпок эмес көп грандыктар менен таанышасыңар. Эйлердин формуласы менен таанышасыңар жана маселе чыгарасыңар. Мына төмөндөгүдөй көп грандыктар жөнүндө түшүнүк алабыз. Аныктама: бети же грандары чектүү сандагы көп бурчтуктардан турган тело же туюк фигура көп грандык деп аталат. Көп грандыктын элементтери, ал көп бурчтуктар көп грандыктын грандары деп аталат. Көп грандыктын жактары көп грандыктын кырлары деп аталат. Көп грандын жактары, мына көп грандар турат, анын жактары көп грандыктын кырлары деп аталат. Ал эми көп грандардын чокулары көп грандыктын чокулары деп аталат. Мына бул жакта чокуларын көрүп атабыз. Көп грандыктын грандарынын жалпак бурчтары жана анын кырларындагы 2 грандуу бурчтары болот. Бул жалпак бурчтары мына 3 бурчтук болуп атат. Ал эми бул жерде 2 грандуу бурчу, мынакей үстү жагынан караганда могул бурч 2 грандуу бурчу. Же болбосо мынакей могул бурч ичинен караганда 2 грандуу бурчу болот. Мынакей бул жакта 2 грандуу бурч турат. Көп грандыктын чокуларындагы тамгалар аркылуу удаалаш жазып белгилейбиз. Кантип белгилейбиз? Бизге көп грандык берилди. Мисалы, бул пирамида деген көп грандык. Көп грандыкка ат кое турган болсок, анда анын чокуларындагы тамгалар мына P, A1, A2, A3, A4, A5, A6 деп белгилейбиз. Бул жерде бизге дагы башка көп грандык тик бурчтуу параллелепипед берилген. Көп грандыктын бир гранында жатпаган эки чокусун туташтыруучу мына A1 бул гранда жатат, бирок бир гранда жатпаган С чокусун туташтырган кесиндини биз азыркы биздин учурда A1 S1 кесиндисин көп грандыктын диагоналы деп айтабыз. Ал эми анын бир гранда жатпаган 3 чокусу аркылуу өтүүчү тегиздик көп грандыктын диагоналдык тегиздиги дейт. Мына морекил бир гранда жатпаган 3 чокусун бириктирсек, анда биз эмнени алат экенбиз? Диагоналдык тегиздикти алат экенбиз. Көп грандыктар томпок жана томпок эмес көп грандыктар болуп бөлүнүшөт экен. Эгерде көп грандык өзүнүн ар бир гранынын тегиздигинин бир жагында жатса, ал анда томпок көп грандык деп аталат экен. Мынакей грандары мореки грандагы тегиздиги бул томпок көп грандык биз көрүп турган көп. А эгерде ал грандарынын тегиздиги кесип өтсө, 2-ге бөлүп салса, мынакей көп тегиздик, анда бул томпок эмес көп грандык деп аталат. Каалагандай томпок көп грандык үчүн жалпы касиет бар экен. Ал эйлердин формуласы деп аталат. Төмөндөгүдөй белгиленет. Бул жерде Е тамгасы көп грандыктын чокуларынын санын билдирет, F грандарынын саны, K кырларынын санын билдирет. Эйлердин теоремасы төмөндөгүдөй айтылат. Ар кандай томпок көп грандыкта грандары менен чокуларынын сандарынын суммасы кырларынын санынан дайыма 2-ге көп болот дейт. Мына бизге төмөндөгүдөй көп грандык берилди. Санайбыз. Мисалы, сүрөттө көп грандык чокуларынын саны 6, мына 1, 2, 3, 4, 5, 6. Грандарынын саны 8 экен. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Экөөнүн суммасы. Кырларын санайбыз.
мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Кырларынын саны 12 экен. Анда 6-га 8-ди кошуп, 12-ни кемитип койсок, 2 чыгат экен. Демек, ээлердин теоремасы туура экен. Анын чокуларынын жана грандарынын санын суммасынан кырларынын санын кемитсек, дайыма 2-ге көп болот экен. Көп грандыктардын моделдерин жасоо үчүн алардын жайылмаларын колдонушат. Балдар, силер аны черчение сабагынан окуп үйрөнгөнсүңөр. Азыр силерге айрымдарын көрсөтөм. Кошумча тапшырма көп грандыктын моделин жазуу. Мына могуларды биз көп грандыктардын жайылмалары дейбиз. Картон кагазынан, альбомдун кагазынан ушундай көп грандыктардын жайылмасын чийип алып туруп, жасасаңар төмөндөгүдөй көп грандыктардын моделин алабыз. Силерге үйгө кошумча тапшырма, мага жазап, анан сүрөтүн тартып жибересиңер, кийин чогултуп алам. Үйгө тапшырма. Видео сабакты көрүп, конспект кылгыла. Анан кийин окуп бүтөңөрдөн маселелер чыгарасыңар. 2-чи, 3-чү, 6-чы жана 7-чи. Саламатта болгула.